Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Ушул биздин Москвада көптөн бери эмгектенип жүргөн кыргыз эжекелер ушул пресс борборго өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтыш үчүн бүгүнкү конокто болуп алгачкылардан келип отурат. Андыктан сөздү Динара эжекебизге берсек. Рахмат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, урматтуу мекендештер, Москвада жүргөн кыргыз жарандары. Барыңыздарга белгилүү 2017 жылкы 15 октябрда болуп өткөн шайлоодо биз посольствонун алдында үнүбүздү уккан адам жок, бизди ушунчалык четке кагып түртүп омондордун жардамы менен посольствого жакындатпай шайлоого киргизбей койгондо, ошол жерде кыргыз жарандары чогулуп алып, баш калкалай турган жерди таппай, сүйлөшүп отурганга чогулуп бир чечимге келе албай, акыры паркта жамгырдын астында чогулуп турганыбызды барыңыздар билесиздер. Ошол күнү аябай көп болчук биз. Барыңыздардын контактыңыздар менде бар, сакталган. Бирок дагы сиздерге айтып кетейин дегеним, шайлоого келгенинизде барыңыздар билесиздер, биринчиден шайлоо болгон жер бул майрам болуш керек. Майрам менен музыканын коштоосу менен өтүш керек. Мен посольствого ошол күнү барганда биринчиден сыртында бир эмес эки катардан каша тизилип омондордун турганын көрүп, как будто бул теракт болгон жерге адамдарды киргизбей аткан жерге окшош болду. Сыртында биз түрмөгө тамак киргизе албай аткан кыргыздар тургандай эле болуп, ушунчалык билесиңер барыңыздар, кашанын сыртында аябай үйүлүп турдук, бизди бир дагы жакындаткан жок. Форма 2си барларды деди, форма 2ни көрсөткөн жарандар дагы киргизген жок. Кирип форма 2 менен добуш берип аткан арабыздагылардын ичинде болгон, кимге добуш бердиң деп бюллетендерин текшерген дагы учур болгон. Ошол кезде омондордон мен чындап объяснила, неме силердин акыңар жок, мен кыргыз жаранмын, мен добуш беришим керек, президентими шайлашым керек деп мен өткөнмүн. Бирок ал жерде өзүбүздүн Кыргызстандан келген, Бышкадан келген комиссиялар мени мынтип көкүрөгүмө түртүп, чыканагы менен түртүп отурушуп, 3 килейген эркек мени сыртка кайра чыгарган. Ошол күнү анан мага окшоп ызаланган элдердин бардыгы топтолгонбуз. Ошолордун бардыгы үнүбүздү, ошол кездеги состояниябызды айтып бере албай жүрөбүз ушулга чейин. Барыңыздар, келиңиздер. Биздин жанагы сотко даярдаган кагаздарыбыз уже кеткен, бардыгын жөнөткөнбүз. Калган андан бери маалыматы жок отурган кыргыз жарандары, мына Москвада, Москванын тегерегинде жана бүт Россиянын тегерегинде жүргөн кыргыз жарандары, келиңиздер, билиңиздер, что кыргыздардын өзүнүн пресс борбору бар экенин билгиле Москвада. Ушул жерден өз үнүңөрдү, көйгөйүңөрдү айтып, бүт элге жеткире тургандыгыңарды түшүнгүлө. Бул жер биздин үнүбүздү жеткире турган жер. Келиңиздер, барыңыздар, мен чакырып кетем, кыргыздарым. Бүгүнкү негизи пресс борбордогу келген элге жеткире турган сиздердин максатыңыздар эмне? Анан ошол шайлоодо эмне үчүн бир жылдан бери эми чыгып атасыздар үнүңүздөрдү жеткирем деп? Эмне максатта? Бизде шайлоо күнү биз аракеттерибизди ошондой эле баштаганбыз. Шайлоо күнү биз арыз жазууну кантип кимге кайрылышыбыз керек деп юристтерге кайрылганбыз. Бизге Бышканын жанагы Нуржан Шайлабековага арыз жазасыңар деген. Биз арызды ошол эле күнү түнү жазганбыз. Шайлоо болгон күнү эле түнү. Бул жерде бир кафеге барып отуруп алып, биз активисттер ортодо чогулуп отуруп, оюбузду ортого салып арызды жазганбыз. Ага бир нече адамдын колу керек дегенинен биз понедельник, вторник ошол шайлоо күндүн эртеси күнкү 16-сы, 17-си, 18-си 3 күн катарынан метролордо туруп колдорду чогултканбыз. Ал чогулткан колдорду 19 октябрь күнү биз Кыргызстанга өзүбүздүн ишенимдүү кишилерди аркылуу жөнөткөнбүз. Аны биздин колубуздан, биздин берген адамдардын колунан Бышка кабыл алган эмес. Себеби дегенде бизде айткан эле 10 күндүн ичинде кабыл алат деген, бирок 10 күндүн ичинде жеткирсек дагы кабыл алуу болгон эмес. Эч ким карап да койгон эмес. Ал кагаздарыбыз, ал документтерибиз ошол жөнөтүлгөн боюнча Бишкекте турат. Өзүбүздүн ишенимдүү кишилерде. Андан кийин биз деген Москвада иштеп жүрөбүз, баарыбыз эле бош эмеспиз. Улам бош кезибизде чогулуп, ушинтип талкуулап келе жатабыз. Көрүп атабыз, Кыргызстанда
эч кандай азыркы жаңы бийлик келсе деле эч кандай оң жолго кетип атканын сезбей атабыз, көрбөй жатабыз. Көрүп атасыздар, даже парламентте эмне болуп атышат. Түштөн мурун бир ойду, түштөн кийин бир ойду айтып отурушат. Андай парламентке биз наразыбыз. Президенттин бүгүнкү алып барып аткан ишине биз наразыбыз. Премьер-министрдин аткарып аткан 1 жылдык отчетту бере албай аткандыгын көрүп турабыз бардыгыбыз эле кыргыздар. Ошондуктан биз кайрадан талап кылып, ушул шайлоонун өтүшүн бир жөнгө салып бериңиздер. Москвада бир эле жерге эмес, бир нече жерге ачып бериңиздер шайлоо борборун. Андан кийин биздин ар бирибиздин жарандык укугубузду тебелебей, келечектеги шайлоолордо дагы өз укугубузду тебелетпей, шайлаганга биздин акыбыз болсун. Шайлоону дагы башкадан түзүшүбүз керек. Кантип шайлоо борборлорун каерде өткөрөбүз, анан биздин тизмени толук кабыл алса, ар бир жаран добушун бере алса, андан кийин ошол Кыргызстандагы өзгөртүүгө биз чоң салымыбызды кошкубуз келет. Себебинде биздин бала чакабыз бар. Биздин Кыргызстанда отурган ар дайым эле биз күчүбүз менен акча таап, жөнөтүп, аларды бага берген күн акырдуу бир күн келип чекке жетет. Андан кийин дальше кантип жашайт кыргыз эли? Биз дагы Кыргызстанга кайтышыбызды каалайбыз. Ошон үчүн келечегин оңдош үчүн шайлоону түп тамырынан башкадан өзгөртүш керек. Биз ушуну талап кылабыз. Ошон үчүн БШКны биз сотко бергендин себеби бирден бир негизи БШКны башкадан түзүш керек. Бүгүнкү иштеп жаткан шайлоо комиссиясы бизди канааттандырбайт. Мен да жогоруда айтылган сөздөрдүн баарына кошуламын. Баса белгилеп айтсак, 2017-жылы 15 октябрь күнү болгон шайлоо бул бүтүндөй эле мигрант болуп жүргөндөрдү эмес, кыргыз элини кабыргасын кайыштырды. Мындай нерсе болгон эмес тарыхта. Биз өгөй баладай өгөйлөнүп калдык. Биз акча тапканыбызда керекпиз да, акча салганда керекпиз. Анан шайлоого келгенде эмне үчүн биздин укугубузду тебелеш керек? Бизди инсан катары бизди көрбөй калышты. Биз өгөйлөнүп калдык азыркы күндө Кыргызстанга. Эмне себептен Кыргызстандын келечегини ойлободуңуздар? Ал биздин тагдырыбызга эмес, жалпыдай Кыргызстандын тагдырына балта чапканыңыздар менен барабар болду да. Азыр могу бийлик өкүлдөрүнө айта кете турган болсок, биз шайлоо комиссиясына биз аябай наразыбыз. Эмне себептен шайлоону бизге жакшылап түзүп берген жок? Эмне себептен биздин укугубузду тебеледи? Эмне себептен бизди өгөйлөп түртүп чыгарып койду? Эмне себептен бир эле посольствода шайлай турган жерди ачып берди, а башка жерлерде ачылган жок? Ал жерде дагы ачылганы менен биз кире алганыбыз жок. Көпчүлүк кире алган жок. Мен мисалы үчүн өзүм кирдим ошол жерде шайлоого. Мен каттоодон өткөн болчумун, шайлоого кирдим. Бирок киргени менен менин бюллетенимди менден башка эч кимдин көргөнгө акысы жок. Бирок мен шайлап атканда мен азыр деле көрсөм тааныйм ал кишини. Ошол жерде охранада турган киши артымдан келип карап, кадимкидей эле мени инимден келип карады, узун бойлуу киши экен. Кимге добуш бергенимди көрдү, телефонум саатыны карап, анан кайра телефонду тиги жерге коюп, анан мендин галочканы коюп чыккандан кийин телефонуңду бер деп жада калса мен телефонума чейин текшерген болду да. Эмне себептен биз ушундай боло турган болсо кантип акыйкатка жетебиз? Кантип ушун чыркыраган чындыкты биз көрбөй жаап коюшубуз керек? Эмне себептен биз Кыргызстандын келечегине, өзүбүздүн перзенттерибиздин келечегине биз балта чабып атабыз? Эмне себептен биз жерибизди, элибизди сактай албай жатабыз? А биз шайлоого эмнеден шайлашыбыз керек эле? Кимди шайлашыбыз керек? Бул жерде ким кимди шайлайт, ким кимди колдойт, ал бизге маанилүү эмес. Бизге маанилүүсү биздин Кыргызстандын бүтүмдүгү, биздин Кыргызстандын бөтөн элдерге тебеленбеши, биздин Кыргызстандын келечеги, Манастын урпактарынын туусу бийик болуш эмеспи? Келиңиздер баарыбыз ошол ойго бүтөлөлү. Бизде коррупция менен күрөшүү дегендер болуп атат, бирок эч кандай күрөштү ушул күнгө чейин көрбөй эле келатабыз. Могу шайлоодон бир топ убакыт өтсө дагы эч кандай бир жыйынтык жок, эч кандай бир жылыш жок. Бизге келиңиздер, бийлик өкүлдөрү, сиздерден дагы бир суранып кетебиз. Могу мигрант болуп жүргөн сиздердин Кыргызстан жараны катарында бизге дагы могу шайлоо борборлорун ачып бериңиздер. Эмне себептен ушундай биздин укугубуз тебеленгенде биз бара турган жерибиз жок. Азыр могу буйруса ушул пресс борборду ачып коюптур, ушул жерди ачкан инсандарга терең ыраазычылыгымды айтып кетет элем. Ушул жерге келип, ар кимиңиздер өз көйгөйүңүздөрдү айтып кетсеңиздер болот. Бир эле биз эмес, баарына бул жердин эшиги ачык экен. Эч кандай сиздерди шайлоодо күтүп алган омондор күтүп албайт бул жерде. Келсеңиздер кадимки өзүбүздүн жарандарыбыз, өз көйгөйүңүздөрдү айтып өтсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жалпы эл журтум.
Менин кайрылайын деген ошо пресс борборго келип, мен дагы адресин угуп алып, азыр интернет сайттардан угуп, ошо бүгүн атайын келгем. Мен Подмосковьеден келдим, Подмосковьеде иштейм. Ал жактан мен бүгүн келгенимдин себеби ошол 2017 жылдын шайлоо 15 октябрында болгон шайлоого нааразычылыгымды мен дагы айтайын деп келдим. Мен Подмосковьеде болгондуктан жумушума байланыштуу эч кандай чыга албай калдым. Мен бул жака посольствого, биздин Кыргызстан посольствосуна жетпей калдым. Ошондуктан бул жакты мен интернет сайттардан эмне болгонун көрдүм, булга окшогон биздин кыргыз жарандарынан уктум, кеңесири маалымат алып атам. Бирок мен ошо өкүнгөнүм эмне үчүн бизге деле ошол Подмосковьеде шайлоо округдарын ачкан жок. Ачпаган күндө дагы бул жерге ачылган бир шайлоо округунда ушунчалык башаламандык болгону мени аябай өкүндүрөт. Кыргыздын жараны катары, алыста жүргөн адам катары мен ушунчалык өкүнүп, биз көзүбүзгө жаш келип, эстеп ушул күндү такыр унута албай келебиз. Себеби менин жанымдагы чоң байке шайлоого келип кеткен. Келип кетип, кандай башаламандыкта өткөнүн айтып, өкүнүп, ыйлап, ошол кишинин ыйлап өкүнүп тургандарым мени алигиче жүрөгүмдө сакталуу. 1 жылдан ашса дагы ошол окуяларды биз унута албай келебиз. Ошол жерде биз талаада жүрүп мекенибиздин ар бир шаркырап агып аткан суубузду, ар бир жаратылышыбызды сагынабыз. Мен басып турган жерлеримдин чөбүнөн бери, ташынан бери эстейм мен. Эсимден кете элек. Бирок мен ошол ар бир жаратылышыбызды башка адамдар келип тебелеп, биз алардын астына кор болуп калышты эч качан каалабайт элем. Ошон үчүн биздин убакыт келди. Уже бир эмеге, бир билекке түйүлүп, ошол туура эмес көрүнүштөрдү, терс көрүнүштөрдү четке какканга убакыт келди деп ойлойм. Кыргызымдын жашынакай эр азамат жигиттери мен силерге кайрылат элем. Талаада мына мага окшоп иштеп жүргөн кыргызымдын кыздары, келиндери, аталар, инелер баардыгыңарга кайрылат элем, эже сиңдилер, инилер дегендей. Биз баардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарбасак, бул бийлик каалаганын жасайт. Мындан башка дагы бизди тебелеп, мындан башка да жаман терс көрүнүштөрдү жасайт. Бул шайлоодогу көрүнүш, бул бир эле көрүнүш. Андан башка көрүп атпайлыбы? Жакында эле кандай мыйзам чыгарып, биз дүйнө боюнча дүң болдук. Мен ушунчалык күйүп, жүрөгүм өрттөнүп, бирок жумуштан бошобой мындай нерселерге кайрыла албай атам. Мына азыр пресс борбор ачылыптыр, чоң рахмат биздин ушу кайдыгер карабаган жаштарга, мекендештерге мен баарыңыздарды чакырат элем. Келиңиздер, өз оюңуздарды билгизиңиздер, тартынбаңыздар эч кандай. Бул жерде сиздерди эч ким түртүп чыгарбайт. Баардыгы өзүбүздүн жакшынакай жарандарыбыз, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.